Ошо мен мына 10 жылдан бери анализ тапшырып, шаардан Москвага барып, Москвага чейин барып анализ тапшырып, жынтыгыбыз спермограммам очень слабый болчу да. Меники вообще низкий уровень болчу. Шаардан бул клиникалардын баарын көрүнүп чыккам. Анан мына бул сенометке мына августта келген бир жолу текшерилген. Анан врачка келип урологко көрсөттүм анализдеримди. Повторный анализге барып, кайта өткөрүп, ошо дары жазып берген. Дары жазып бергенден кийин 1,5 айда анализдерим өтө чоң болуп, мен өзүм кубанып атам. Саламатсыздар, урматтуу биздин катоочулар. Мен уролог, андролог Сеннамет Шайлообек Үркүнбаев негиздеген клиникасынын урологу болуп эмгектенем. Бүгүнкү күздө бизде аябай жакшы жаңылык болуп атат. Бизге октябрдын 10-унда 8-inde келген пациентим, ага чейин да бир августта келип кетти эле. Ошо бирок ошол убактан бери дарыланып келаткан, ошо уруктугу өтө начар болчу, показательдери өтө ылдый болчу. Бүгүнкү күндө ошо кайра повторно биздин лечениядан кийин повторно алганда аябай жакшы жыйынтыктар көргөзүп атат. Мисалы, общее количество сперматозоидов 1 миллилитрде 20 миллион болчу башында, сентябрь 12-те, а бүгүнкү күндө уже 79 миллионго чейин көтөрүлүп атат. Общее количество сперматозоидов 80 миллиондон 442 миллионго чейин көтөрүлүп атат. Ошо менен чогуу сперматозоиддордун өзүн кыймылдагандар дагы абдан көтөрүлдү. Арасында баягы өлүктөр да болуш керек, бирок нормадан ашпаш керек. Ошол показательдер дагы аябай жакшы болуп калды. Мисалы, кыймылсыз сперматозоиддор 56 болчу, бүгүнкү күндө 32. Түзүлүшү дагы абдан жакшы болуп калды. Анан общий аягда индекс Фариса деп коет, ошо общий оценка бере турчу 33төн 265ке чейин көтөрүлдү. Кубанып отурат деп ойлойм. Ошондуктан өтө бул ушулга байланыштуу суроолор болсо тартынбастан, ары жылдырып коркуп жүрө бербестен көрүнүп, 2-3 айда ушундай деңгээлге чейин көтөрүлсө болот. Эмне лечение кылдыңыздар сиздер? Биздин лечениеде бул жерде көп обследование өтүлдү. Генетикалык жактан да текшердик, гормондорун да текшердик. Андан тышкары ошо биздин дарылардан ошо пальмовый пыльца деген дарыбыз бар, составында ошо L-карнитин, L-аргинин деген ошондой цинк деген өтө уруктукка пайдалуу дарыларыбыз бар. Ошолорду толук бир курста ичти. Андан тышкары да башка дарыларды да коштук. Ошолордун негизинде ушундай жыйынтык келип жатат бүгүнкү күндө.